25-октябрдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Жалал Абад облусунун Сузак районунда Беговат өткөрүү пунктунун жанында массалык мушташ чыкты. Бул тууралуу 25-октябрда ОКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 23-октябрда Беговат өткөрүү пунктунун жанында мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар тобунун ортосунда массалык мушташ чыккан. Атайын кызматтын билдирүүсүндө конфликтте улуттар аралык мүнөздөгү белгилер болгону айтылат. Окуя болгон жерге УКМКнын кызматкерлери келип видеого тартып алышкан. Бирок жаңжалдын айрым катышуучулары агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп, чагымчыл аракеттерге барып, чек арачыларды коркутуп үркүтүшкөн деп билдиришти атайын кызматтан. Атайын кызмат 52 жаштагы шектүү тергөөгө келүүдөн баш тартканын, аны кармоого барышканда үй бүлө мүчөлөрү каршылык көрсөткөнүн белгилешти. Ал эми соц тармактарда 24-октябрь күнү аталган шектүүнүн үйүнөн тартылган видео тараган. Анда Дилшат Исмаилов аттуу тургундун үйүнө белгисиз адамдар келип, аны жана баласын уур токмокко алып, унаага жүктөп кетишкени айтылган. Ошондой эле видеодо үйдүн короосуна тамчылаган кандын издери тартылган. Ты медианын кабарчылары Дилшат Исмаиловдун үй бүлөсүнөн интервью алган. Анда анын кызы кызматтык форма кийбеген белгисиз киши келип, өздөрүн тааныштырбай, атасын жана инисин уур токмокко ала баштаганын айткан. Атамдын футболкасын башына ороп, жаткан жеринен сүйрөп уруп алып чыгып кетишти. Инимди да тээп уруп сүйрөгөн боюнча унаага жүктөштү. Бул жерге келгенден кийин бир нерсени түшүндүрүш керек да. Эч нерсени айтышпады. Биз асылсак бизге пистолеттерин көрсөтүп коркутушту. Кош бойлуу сиңдимди да уруп, ал ооруканага кетти, деген ал. УКМКдан болсо бийлик өкүлүнө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү беренеси менен 2 шектүүгө кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдиришти. Ошондой эле мүмкүн болгон улуттар аралык чыр-чадактын уюштуруучуларына жана активдүү катышуучуларына мыйзамдардын чегинде эң катал чара көрүлөт деп эскертишти. Учурда тергөө уланып жатат. Депутат Мирлан Самыйкожо менен төрага Нурланбек Шакиев парламенттин 25-октябрындагы жыйынында тууну өзгөртүү демилгеси боюнча тартышка кетти. Депутат Мирлан Самыйкожо улуттук желектеги күндүн нурларын түз кылууга каршы чыкты. Ал жарандардын пикирин угуш үчүн коомдук талкуу өткөрүүнү сунуштады. Эгер биз күндүн нурларын арбайтып тарбайтып кое турган болсок, анда лапух болуп калат. Кыргызчасы уйгак. Эгер биз дагы бир жазатайып, башка иштерибиз кокодон болуп турганда туубуз менен алектене турган болсок, эртең эл бизди кечирбейт, деди Самыйкожо. Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Нурланбек Шакиев депутатка жооп берип жатып, азыркы туунун авторлору алгачкы желек таптакыр башкача болгон деп айтышканын билдирди. Ошол маселе жыйынга келгенде сиз сүйлөйсүз, ал сиздин укугуңуз. Азыр арабанын алдына түшүп албайлы. Бул маселени ошол жыйында депутаттар чечет. Ошондо пикириңизди айтсаңыз туура болот, деди Шакиев. Жогорку кеңештин 25-октябрдагы жыйынында депутаттар чет элдик тыңчы жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуусуз кабыл алышты. Документти талкуусуз кабыл алууну төрага Нурланбек Шакиев сунуштады. Шакиев мыйзам долбоорун колдой турганын айтты. Каршы пикир бир гана Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүля Кожокулова билдирди. Кожокулова мыйзам долбоорунун концепциясы кооптуу экенин, анткени коммерциялык эмес уюмдардын курамында болгондорду 10 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушталганын белгилеп өттү. 25-октябрдагы парламент жыйынында депутат Метербек Алиев Бишкекте имараттарды курууда курулуш компаниялары көп мыйзам бузууларга жол бергенин билдирди. Бул тууралуу Алиев өзү мүчө болгон мекемелер аралык комиссиянын текшерүүсүнүн маалыматтарына таянып айтты. Жыйындын жүрүшүндө ал өзүнүн өзгөчө пикири менен бөлүшүп, комиссиянын отчетундагы айрым учурлар менен макул эместигин айтты. Өз сөзүндө Алиев Бишкектеги курулуштарга тиешелүү бир катар маселелерди көтөрдү. Борбордогу жел айлануунун бузулушунан пайда болгон ыш маселеси, курулуштардын азабынан коммуналдык инфраструктурага болгон басым жана өрттүн кесепеттерин белгилеп өттү. Эң негизгиси сейсмикалык туруктуулук. Жаңы курулуп жаткан үйлөр туруштук бере алабы? Бул риторикалык суроо жана менин көз карашымда алар туруштук бере албайт, дейт депутат. Алиев белгилегендей, өлкөдө курулуш боюнча бардык талаптарды аткарган мыйзамга баш ийген компаниялар да бар. Бирок биздин тажрыйбабызга таянсак, бул маселени изилдегенден кийин мен 60% ашык компаниялар бул жөн гана соодагерлер, коммерсанттар деген ойдо калдым. Бул адамдар мыйзамга түкүрүп да койбойт. Максаты кандай жол менен болсо дагы баюу. Бул объективдүү чындык, деди Метербек Алиев. Жыйынтыгында депутат Кыргызстандын мыйзамдарынын сакталышына шек келтирген компаниялардын тизмесин мындан ары текшерүү үчүн башкы прокуратурага, УКМК жана ИИМге бергенин айтты.
Мен силерге кайрылып, кылдат текшерүү жүргүзүп, ыплас соодагерлерди Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийдирүүнү талап кылайын дегем. Шаар түбүндөгү айылга айланып бараткан Бишкек шаарында жашоого болбойт, деди ал. Май айында министрлер кабинети курулуп бүткөн жана курулуп жаткан имараттардын сейсмологиялык жактан туруктуулугун текшере турган жумушчу топ түзгөн. Минкабтын басма сөз кызматы белгилегендей, жумушчу топ түзүү чечими үстүбүздөгү жылдын февралында Түркияда болгон жер титирөөлөрдөн улам, ошондой эле дүйнөдө континенттик плиталардын жылганына, анын натыйжасында Кыргызстандын аймагында айрым процесстер жана кубулуштар активдешип кетиши мүмкүн экенин эске алуу менен кабыл алынган. Ведомстволор аралык комиссияга 3 айлык мөөнөттө Кыргызстандын аймагындагы көп кабаттуу курулуш объектилеринин жер титирөөгө туруктуулугун текшерүү жана анын жыйынтыгы боюнча Минкабка маалымат берүү тапшырылган. Нарын шаарында 24 октябрда жергиликтүү базардын соодагерлери митинг өткөрүштү. Чогулгандар ККМди жокко чыгарып, соода ишмердүүлүгү үчүн патенттерди калтыруу талабын коюшту. Митингде тартылган видеону Асылбек Орозбаев аттуу колдонуучу Facebook'ка жүктөдү. Видеодо митингдин айрым катышуучулары патент системасы менен иштөө ыңгайлуураак экенин, алар патенттин баасын көтөрүүгө деле даяр экенин айтышкан. Азаттык соодагерлер менен президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов жолукканын жазды. Басылма соодагерлер министрлер кабинетине кайрылуу жөнөтүшкөнүн кошумчалады. Акыркы 2 жылда кыргыз бийлиги патент системасынан арылуу, товар жүгүртүүнү көмүскөдөн чыгаруу жана жыйналып жаткан салыктардын көлөмүн көбөйтүү максатында салык кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизген. Ошентип 2022-жылы бийлик ишкерлерди иш учурунда көзөмөл кассалык машиналарды колдонуп баштоого милдеттендирген жарлыкка кол койгон. Ал эми 23-жылдын башынан электрондук товардык транспорттук коштомо дагы милдеттүү боло баштаган. Базардын сатуучулары менен башка ишкерлер жаңы кирген эрежелерге каршы болуп, Бишкекте жана башка региондордо митингтерге чыга башташкан. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча, соода иши үчүн патенттер 2024-жылдын 1-январынан тартып жоюлат жана соодагерлер бирдиктүү салыкка өтүшү керек. Ошол эле учурда жылдык кирешеси 8 миллион сомдон ашпаган ККМ колдонгон ишкерлер салыктан бошотулат. Бул суммадан ашып кеткен учурда жеке ишкердин жылдык кирешесине жана ишинин түрүнө жараша 0,5%дан 4%га чейинки салыктын башка ставкалары каралган. Ош облусунун Каракулжа районунда тургундун мал жандыктарын алып 80 000 сом карызын бербей жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу 24 октябрда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 14 октябрда Каракулжа райондук милиция бөлүмүнө аталган райондун тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал үстүбүздөгү жылдын май айында бир жаранга мал жандыктарын берип, андан 80 000 сом акчасын ала албай жүргөнүн билдирген. Аталган факт боюнча алдамчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталган. Шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турган. Буга чейин бир нече жолу кылмыш жоонуна тартылган 43 жаштагы тургун кармалып, камакка алынды. Милициядан шектүү баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча айыпталып жатканын кошумчалашты. Учурда аталган кылмышка тиешеси барларды аныктоо максатында териштирүү иштери уланып жатат.